Достор, сиздер ЛТР Илим жана Билим каналынын акыркы коңгуроо 2020 аталышындагы салтанаттуу чыгарылышына күбө болуп жатасыздар. Ардактуу бүтүрүүчү, бүгүнкү күнүңүздү биз менен тең бөлүшүңүз, анткени бүгүн сиздин майрам. Албетте, программанын учурунда биз 7 дубанга байланышка чыгабыз. Ал жакта акыркы коңгуроо онлайн аземи кандай өтүп жатканына сиздер менен биргеликте күбө болобуз. Андан сырткары студиябызга өзгөчө коноктор да келет. Анда алгачкы коногубуз келип калды. Мен сиздерге тааныштырсам, Бектурсун Көкөнов, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучусу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Мелис Музулманов, Ош шаарындагы номер 52-чи Кыргыз-Түрк достугу атындагы мектеп лицейинин директору. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Майрамыңыздар менен кош келип. Рахмат, бирге болсун. Көрүп турганыңызга сиздерди кубанычтабыз. Бектурсунга сизге алгачкы эле суроону берейин дегем. Ош шаарында азыркы тапта канча бүтүрүүчү аяктады мектепти? Бүгүнкү күндө Ош шаарынын 11 класстарды 2521 бүтүрүүчү бүтүрүп атат. Ал эми 9 классты 6035 бүтүрүүчү бүтүрүп атат. Анан сөзсүз түрдө ошол жыл аяктап жатканда ийгиликтерге токтолбосок болбойт. Бүтүрүүчүлөр мисалы артыкчылык аттестатына талапкерлердин саны канча болууда? Эми артыкчылык аттестатын азыр алтын тамга деп коет. Алтын тамгага бизден 75 окуучуга буйрутма берилген. Бул 10-июнда өтөт деп пландаштырылды. Кудай кааласа 10-июнда өткөрүлөт. Ошондон жакшы жогорку балл алгандар алтын тамга аттестатына татыктуу болушат. Мелис мырза, сиз жетектеген мектеп жөнүндө айтып берсеңиз, ушул канча бүтүрүүчү бүтүп жатат? 9-класс, 11-классты. Сиздердин да майрамыңыздар менен, жалпы бүтүрүүчүлөр майрамы менен куттуктайбыз. Биздин мектепте учурда 11-классты 56 окуучу, ал эми 9-классты 111 окуучу аяктап атат. Алардын ичинде сиздер айткандай биз дагы ошо алтын тамгага көрсөткөн окуучуларыбыз бар. Алардын ичинде биздин сыймыктуу окуучуларыбыз бар. Быйылкы жылы олимпиаданын республикалык баскычына өткөн, ошол эле мезгилде шаардык, республикалык деңгээлдеги түрдүү иш-чараларда мектептин намысына, шаардын намысына жарап, жакшы ийгиликтерди алып келген бир топ окуучуларыбыз бар. Бир чети алардын кеткени биздин мындай ичибизди ачтырат, бирок буйрса келечекте дагы да чоңураак ийгиликтерин көрүп, кубанып, ошолордун атын атап сыймыктанып жүрөбүз деген ишеничтебиз. Азыркы тапта 2,5 айдан ашуун онлайн сабактар өтүлүп жатат, дистанттык окуулар башталды. Ал жакта кандай жаңылыктар негизи плантолуп жатабы? Онлайн сабактар боюнча азыр шаардагы жалпы өткөрүлгөн окуу сабактары боюнча Бектурсун Көкөнов дагы токтолуп өтөт. Ал эми биздин мектеп боюнча айта турган болсок, эми онлайн сабактын бир топ артыкчылык жактары дагы бар. Анын эми бир топ мындай биздин билим берүү сапатын, билим сапатын дагы да мындай мээримдүүлүк Кыргызда жакшы кеп бар, мээрим көздө деген. Ошол окуучу менен күндө жүз көрүшүп, мээримин төгүп, мугалим деген айрыкча башталгыч класстын мугалими ар бир жеткире турган билимди, сабакты ошол мээрим аркылуу жеткирсе элек. Тилекке каршы андай жагдайга бир сыноолорго байланыштуу ошондой болбой калды. Бирок негизинен технология, Кудайга шүгүр, биздин мугалимдердин технологияны өздөштүрүүсү жакшы экен. Ошол эле мезгилде ата-энелер дагы түшүнүү менен кабыл алышты дагы. Эми албетте бир топ кыйынчылыктар болду. Окуучулардын көнүүсү, мугалимдердин көнүүсү, жаңы нерсеге адамдар адаптация көнүп кетиш үчүн бир топ убакыт керек болот. Бирок негизинен бул жерде биз ошол мамлекет тарабынан талап кылынган программаны окуучуларга кайсы бир деңгээлде өз деңгээлинде жеткирип алдык деп айта алабыз. Албетте ушул жыл аяктап жатканда ушул окуу жылын сиздер дагы мына бүгүн ушул онлайн түрүндө же болбосо аралыктан окутуу түрүндө ушул аяктап жатасыздар. Анан окуучулардын билимин так баалоодо бул кыйынчылыкка турбайбы деген дагы ой келет да. Эми бизде акыркы чейрегибиз онлайн түрүндө окутулду. Онлайн түрүндө окутууну биринчиден уюштуруш башында бир топ кыйынчылыкка турду. Себеби окуучулар тартыш керек. Ар бир үйдүн айрым үйлөрдө телевизорлору толук иштебегендер болуп калды. Ошолорго мектептердеги телевизорлорду апарып таркаттык. Анан жанагы соткалар жок окуучулар болду. Аларга мүмкүн болушунча жардам бердик. Ошентип биз бир жуманын ичинде толук уюштурууга жетиштик. Негизинен шаардагы
74.348 окуучунун ар күнү 95-96% сабактарга катышып атышты. Эми бизде дагы жанагы 2 жылдан бери саңар жыл болуп аткан үчүн бир топ жетишкендиктер болду. Ошол медиа борборлор уюштурулду, мугалимдерге көбүнчө ушуларды жеткизип үйрөтүп, кандай иштөө боюнча бизде бир топ опыттар пайда болуп калган эле, тажрыйбалар. Ошолордун пайдасы менен мугалимдер деле башында бир аз кыйналганы менен тез өздөштүрүп кетишти дагы. Азыр толук боюнча мугалимдерге бутук болду деп эсептейм. Себеби 4-чейректин сабактары эмдиги жылга даяр. Кудай кааласа, мындан ары дагы ушул мына интерактив доскаларды пайдалангандан мурун кетер 30-40% болсо, азыр почти 90-100%ке чейин пайдаланып өтүп атышат. Мындан ары дагы мугалимдердин чыгармачылыгына дагы ийгиликтер болот деген ишеним бар. Жакшы. Мелис мырза, сиз ушул жыл аяктап жатканда сөзсүз түрдө биз жыйынтыктоочу, жыйынтыктоо болот дегендей кандай ийгиликтерди жарата алдыңыздар, эмне кандай жумуштар жасаганга үлгүрдүңүздөр? Рахмат. Эми жылдын башынан баштап бүгүнкү күнгө чейин биз ошол окуу маданий багытта бир топ ийгиликтерге жетиштик. Эми негизги айта турган нерсебиз бул албетте окуучулардын ортосунда предметтик олимпиада. Мына ошол предметтик олимпиадада биздин мектептен 3 окуучу республикалык олимпиадага жолдомо алган эле. Бул да биздин чоң жетишкендигибиз. Андан кийинкиси эми албетте азыр бая жогоруда сиздер айткандай Zoom программасы аркылуу биз дагы бул жерден кийин шаардык билим берүү башкармалыгынын өзүнүн чоң иш-чарасы бар. 1000ден ашык адамды батыра ала турган бир чоң бир онлайн куттуктоолор болот ал жерде. Андан кийин мектептер өзүбүз атайын ошол бүтүрүүчүлөрдүн, ата-энелердин, жалпы окуучулардын, эмгек жамаатынын сиздер жогоруда айткандай жылдын ичинде бир топ табыкпай эмгек жараткан мугалимдерибиз бар. Ошолордун ишин белгилөө максатында түз эфир уюштурабыз буюрса, окуучуларды куттуктайбыз, башталгыч класстын окуучулары куттуктайт дегендей. Андан кийин буюрса алдыда эң чоң сыноолордун бири жалпы республикалык тестирлөө турат. Мына ошого дагы даярдыгыбызды күчөтүп, ал жердеги биздин окуучуларыбыз, ошол бүтүрүүчүлөрүбүз жакшы упайларды алса, бул биздин эң чоң жетишкендиктерибиздин бири болот. Анткени мектептин натыйжалуулугу ошол бүтүрүүчүлөрдүн алган балында да негизинен. Ага, айтсаңыз, мектепти бүтүргөндөн соң бир эле көйгөй бар. Кайсыл кесипти тандасам, кайсыл кесипке тапшырсам, бул жакта да жардам бересиздерби? Албетте, буга чейин деле айтып келгенбиз. Анан окуучулардын ошол кесипке багыттоо деп айрыкча биздин лицей, гимназиялар ошол багытта иштейбиз. Анткени алардын ошол кесибине байланыштуу предметтер тереңдетилип окутулат. Биздин мектепте математика, физика, англис тили, анан химия, биология предметтери тереңдетип окутулат. Мына ошондо дагы мен окуучуларга дайым айтып келем, эки нерсени суранам, азыр ушул учурдан деле пайдаланып. Биринчиси, өздөрү сүйгөн кесиптин ээси болуш керек, анткени кесипти сүйсө ийгилик жаратылат. Анан экинчиден, тилекке каршы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы окуучулардын кесибин өзгөртүп коет да. Балы жетпей калса, ошол өздөрү каалаган бир окуу жайга балы жетпей калса, бирок кесибин өзгөртүп берет. Мен ошол окуучулардан суранам, жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы сиздин кесибиңизди өзгөртпөсүн. Анын окуу жайдын престижин өзгөртсүн. Сиз мед академияга тапшырайын дедиңиз эле, ага жетишпей калсаңыз, ошмунун медфагына болбосо эч жок дегенде медициналык колледжге. Бирок негизгиси кичинекейиңизден арзуу кылып жүргөн дарыгер болуңуз, ак халатты кийип, ошол аркылуу адамдарга жардам бериңиз деген ойду айтмакчымын. Жалпы республикалык тестирлөөдө айтып калдыңыздар да, ушул аралыктан окутуу башталып, балдар үйдөн окуп калбадыбы? Ал эми ушул жалпы республикалык тестирлөөгө алар кандай даярданышты, ушул боюнча айтып берсеңиз? Жалпы республикалык тестирлөөгө бизде жыл башынан баштап эле даярдык көрүлө баштайт. Негизинен мектептерде дагы даярдашат. Андан сырткары бизде жана мектептен сырткары мекемелер бар. Секом дагы рекорд ушундай окуучуларыбыздын бар жогу анын курсун көпчүлүгү февралга чейин эле бүтүп коюшат. Андан кийин ошол февраль, март, апрель айларында булар дагы онлайн түрүндө даярданып атышты. Мүмкүн болушунча ошол азыр китептер таркатты. Мисалы үчүн мына биздин бардык мектептерге жана жогорку кеңештин депутаты
Абдухап Нурбаев китептер таркатты неме боюнча жыйыртыга даярдануу боюнча. Ушулардын бар жогун азыр өздөрү окуп даярданып эми немеге ОРТга почти бардыгына даяр деген ойдобуз. Азыр мугалимдер да тынган жок, бардыгы иштеп атышты. Кошумча алсак болот да, жалпы республикалык тестирлөөгө баягы онлайн сабактардан ошол илим билим каналынан кетип атканда биринчи эсиңиздерде болсо башында 45 мүнөттө мына окуучуларыбыз, ошол бүтүрүүчү окуучуларыбызга арналды. Бардык предметтерден. Бул жакшы жагы. Анан экинчи жагы ошол курстар деле заман талабына ылайык түрдү өзгөрүп, азыр агай белгилеп өткөндөй онлайн сабактарды уюштура алды. Мисалы мен жеке өзүм кыргыз тили адабияты сабагынан ментор деген окуу борборунда сабак берип атам. Азыр дагы даярдык жүрүп атат. Андан кийинкиси мына кечеги жогорку кеңештин депутаты Абдухап Нурбаевдин агабыздын окуучуларга акысыз ошол мектептерге жалпы республикалык тестилөөнүн негизги тест бөлүмүнө даярдоо үчүн китептерди таркатканы бул окуучулар үчүн аябай чоң белек болду. Анткени окуучулар өз алдынча даярданганда сөзсүз китеп керек. Бул өтө жакшы бир шарт болду деп айта алам. Мына ушул 25 келгенде эле биз дагы ушул бүтүрүүчүлөр менен кошо толкунданып, анан окуучулук күндөрүбүздү эстеп калабыз да. Азыр ушул тапта деле ошол 1-класска барганды жана ошондой эле мектеп кезиндеги кызыктуу окуяларды эстейбиз да. Анан сиздерде кандай сезимдер болууда, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Эми биздин 10ду бүткөнүбүзгө 46 жыл болуптур, 1-класска барганыбызга 56 жыл болуптур. Эми андан бери кайсылары эми негизинен биз өзүбүздүн 1-класска баргандарыбыз жөнүндө толкундануу болгон. 10-класс бүтүп атканда дагы ал убакта кесип тандоо, анан кийин ошол эле учурда жанагындай мамлекетке пайдасы тие турган бригадалар түзүп, колхоз совхоздорго жардам берүү деген бар эле, ошондойлорго алып калышат эле. Ушундай биздин 10-класс бүтүп аткан мезгилде биз бригада түзүп жүргөнбүз. Мамлекетке жардам бере турган. Жакшы. Негизи мектепте кыялдансаң, алар сөзсүз орундалат, эгерде ишке ашырууга аракет кылсаң деп айтышат да. Сиздердин да кыялдарыңыздар орундалдыбы? Мектептеги кыялдар эми ал убакта союз мезгили болчу. Анан эми кыялдар боюнча эми мен өзүм башында юрист болушум керек деп тилек кылчу элем. Тилекке каршы юрист боло албай калдым. Азыр Мелис айткандай, ошол экзамендер ал убакта биздин университетте гана бар эле дагы 50 окуучу кабыл алат эле, ого 700 адам тапшырат эле. Андан ошо кыйындарында кыйын өтөт эле. Анан кийин эми тарыхка кийин окушка туура келди. Жакшы. Мелис мырза, сиздин сезимдериңизди билсек, Рахмат. Эми биз Бектурсун Көкөнүч айткандай, СССРдин мезгилинде бүтүрүүчү болсо, биз эгемендүүлүк жылдардан кийинки кечеги эле биз да мектепти бүткөнүбүзгө быйыл 14 жылдын жүзү болуп атат. Анан эми албетте 1-класстагы сезимдер, алар башка баяу сезим, таза сезим, кызыгуулар болгон. 11-классты бүтүп атканда мен ушул бүтүрүү кечебизде бир нерсе эсимде. Биз бүтүрүп атканда эми билесиздер, айыл жеринде сыртта мындай катар жерде турчубуз. Анан ошол жерде турганыбызда биздин коңгуроо салтанаттуу аземибиз бүтөйүн дегенде ушундай бир жаан төгүп келген да, аябай төккөн. Анан көрүүчүлөрдүн баардыгы мектептин ичине кирип, анан 2 катар бүтүрүүчүлөр калганбыз. Анан ошондо директор агайыбыздын айткан сөзү эч эсибизден кетпейт. Жашоодогу ушундай кыйынчылыктар, жаандар болгондо дагы ушундай чыдамкай болгула деп узаткан, ошол эсимде. Күнү бүгүнкүгө чейин эсимде. Анан ал эми баягы кыялдар боюнча Кудайга шүгүр кыялдарыбыз орундалды. Кудай ар тараптуу кандай болсо дагы ошол жакшы кыялдансаң берет экен. Анткени мен котормочу болгум келген. Бирок англис тилинен котормочу болгум келген, бирок кайсы бир деңгээлде кийинчерээк түрк тилин өздөштүрүп, Турциядан келген конокко менен жүрүп, 1-2 жерде мындайча айтканда ошонун котормочулукта кылдым. Журналист болгум келген. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын Билим жарчысы деген газетасы болду. Ал жерде жооптуу редактор болуп иштедим. Анан мугалим болгум келген. Буйрса ошол ишти баардыгын кошо алып кетип атабыз.
Кудай ошол айткандай жакшы тилек кылса, урматтуу бүтүрүүчүлөр, баягы бийик максаттарды койсоңуздар, азыр мен айткандай кайсы бир деңгээлде, кайсы бир элементтин болсо да Кудай силерге насип кылат. Анан бул жылы шартка байланыштуу же болбосо бул жылдын өзгөчөлүгү десек болот. Акыр коңгуроо аземи мисалы мектептерде белгиленбей, онлайн түрүндө белгиленип калды. Бул нерсени бүтүрүүчүлөр кандай кабыл алды? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Эми бүтүрүүчүлөр албетте бала да ал ойногусу келет, кантип эле, эмне үчүн агай, кафе, ресторан ачылып атса деп бизге бир топ мындай нааразычылыгын билдирди. Анан бирок албетте эми саламаттык баарынан, адамдын ден соолугу баарынан жогору турат. Ал нерсени түшүнүү менен кабыл алыш керек. Заманыбыз тынч болсо, буйруса мына ушул аты жаман илдеттен элибиз, жерибиз арылса, албетте жакшы күндөр бир эле бүтүрүүчү эмес, дагы башка ийгиликтери менен буйруса бирге болобуз деген ишеничтебиз. Анан бул нерсени окуучуларыбыз түшүнүү менен кабыл алат. Азыр учурда Шаардык билим берүү башкармалыгынын куттуктоо атайын аземине жакшы активдүү катышып атышат. Жакшы. Келиңиздер, ушул майрам күнүндө бүгүнкү күндүн ээлерине, бүтүрүүчүлөргө, кесиптештерге, саналаштарга баарына сиздерден жакшы кабыл тилектер болсун. Эми урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу мугалимдер, урматтуу ата-энелер, мына биз 2 айдан бери онлайн сабактарды уюштурдук. Ушунда дагы ата-энелердин дагы эмгеги чоң болду, окуучулардын дагы, мугалимдердин да эмгеги чоң болду. Ушулардын баары жогуна биз ыраазычылык билдиребиз. Андан кийин мына бүтүрүүчүлөр ушундай шартта бүтүп атышат. Ушул бүтүрүүчүлөрдүн эми азыр ар бири өзүнүн келечек максаттары бар. Ушуларга даярданып жүрүштү. Мүмкүн болушунча бул эми онлайн сабак дегенде бул экинчи тарабын алганда эркин сабак болду да, өздөрү каалаган предметин окуп, каалагандай болуп даярданып атышты. Мектепке барыш жок, ошон үчүн мүмкүн болушунча даярдыктарды көрүштү. Сиздердин баардыгыңыздардын ошол койгон максатыңыздар ишке ашышына биз тилектешпиз. Үчүнчүдөн мына жалпы эле мектептин окуучуларына мына 1 жаштан чоңоюп, кийинки класстарга көчүп атышат. Мындан аркы окууларыңарда ийгиликтер болсун, келечек сиздердин колуңуздарда. Ошол кесипке максаттуу кадам таштап алга умтула берүүңүздөргө биз тилектешпиз. Мелис мырза, саламатсыздарбы? Дагы бир ирет урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүнкү күндүн күнөөкөрлөрү, албетте шартка, жагдайга байланыштуу ушундай бир онлайн бүтүрүү кечелери болуп атат. Бирок бул деген сөз биздин келечектеги өз ордубузду таап, элибизге, жерибизге кызмат кылууга эч кандай тоскоол болбойт. Андыктан баарыңарга ак жол каалайм. Кыргызда жакшы кеп бар, куш уят эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Албетте жогоруда агай белгилеп өткөндөй, мугалимдер, ата-энелер сиздерге ар тараптуу билим берип, үлгү болууга аракет кылдык, аракет кылып келип атабыз. Мындан дагы ал аракетибизден жазбай, талбай аракет кылабыз. Аны дагы жакшы жолго коебуз деген мындай мугалимдик сөзүбүздү беребиз. Андыктан урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздерге ак жол, өзүңөр сүйгөн кесиптин ээси болуп, ошол аркылуу эл жерге, шаарыбызга, Кыргызстаныбызга, мекенибизге, ошон менен бирге жалпы адамзатка кызмат кылыңыздар. Ал эми кушту уядан учуруп аткан бүтүрүүчүлөрдүн, сабак берген мугалимдери жана баланын жакшылыгына жетине албай сүйүнүп турган урматтуу ата-энелер, баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Ылайым балдарыңыздардын жакшы күндөрүндө, жакшы ийгиликтеринде кошо болуңуздар. Сүйүктүү мугалимдерге талбай эмгектениңиздер. Мындан ары дагы буйруса жакшы бүтүрүүчүлөрдүн келечектен өз ордун табышына себепчи болуп жүрө бериңиздер демекчимин. Ардактуу тил көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Бектурсун Көкөнов, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучусу жана ошондой эле Мелис Музулманов, Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достугу атындагы мектеп лицейинин директор болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Дагы бир ирет майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Сөзсүз түрдө бүтүрүүчүлөргө бизден да салам айта барыңыздар. Сиздерге дистер болсун. Ал эми Монс дал мына ушул тапта бизге Баткен облусу байланышка чыгыптыр. Азыркы учурда
Баткен облусунда онлайн акыр коңгуроо аземи кандай белгиленип жатат? Анда болсок,